Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү каралуучу маселе заманбап мугалимдин маданияты жана педагогикалык иш-аракети. Башкача айтканда, азыркы заманда билим берүү системасы коомдун өнүгүүсү менен тыгыз байланышта өзгөрүп, мугалимге коюлган талаптар да улам жогорулап бара жатат. Заманбап билим берүү системасы мугалимдин жогорку кесипкейликтүү, маданиятты, жаңычыл ой жүгүртүүнү жана үзгүлтүксүз өнүгүүнү талап кылат. Мугалимдин маданияты бул анын ички дүйнөсүн, жүрүм-турумун, сүйлөө маданиятын, адеп-акылактык баалуулуктарын жана кесиптик этикасын камтыган кеңири түшүнүк. Заманбап мугалим биринчи кезекте жогорку моралдык сапаттарга ээ болушу зарыл. Ал адилеттүү, чыдамкай, боорукер жана жоопкерчиликтүү инсан катары окуучуларга үлгү боло алат. Сүйлөө маданияты мугалимдин негизги куралы болуп эсептелет. Так, түшүнүктүү, сылык жана логикалык сүйлөө окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыртат. Ошол эле учурда мугалим ар бир окуучунун пикирин сыйлап, аны угууга даяр болушу зарыл. Мугалимдин маданияты бул анын адеп-акылактык нарк-насилия, сүйлөө жана өзүн алып жүрүү маданияты, педагогикалык этикасы, коммуникативдик компетенттүүлүгү жана кесиптик жүрүм-туруму да дал келиши керек. Замандын талабына жооп берген мугалимдин маданиятына сырткы келбети да кирет. Тыкандык, жөнөкөйлүк жана эстетикалык көрүнүш мугалимдин аброюн көтөрүп, окуучуларда тартипке жана жоопкерчиликке болгон мамилени калыптандырат. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген сөзгө таянып, көп жыл иштеген мугалимден эмес, окутууда жаңы технологияны колдонгон жана ишинин эффективдүүлүгүн жакшырткан мугалимдердин саны көп болсо, заманбап өнүгүү болот. Башкача айтканда, заманбап мугалимдин иш-аракети салттуу окутуудан айырмаланып, инновациялык ыкмаларга, заманбап технологияларга жана окуучуга багытталган мамилеге негизделет. Мугалим сабак өтүүдө маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуп, интерактивдүү методдор аркылуу окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатат. Заманбап мугалим кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө биринчи билимдүү. Заманбап мугалим биринчи кезекте жогорку деңгээлдеги кесиптик билимге ээ болушу зарыл. Ал окутуп жаткан предметтин мазмунун терең өздөштүрүп, билим берүү тармагындагы заманбап талаптарды, инновациялык педагогикалык ыкмаларды жана жаңы маалыматтык технологияларды жакшы билиши керек. Ошондой эле мугалим өз билимин үзгүлтүксүз өркүндөтүп, илимий методикалык жаңылыктарды өз ишинде колдонууга умтулушу шарт. Анткени билимдүүлүк мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгүнүн жана окутуунун сапатынын негизги көрсөткүчү болуп саналат. Экинчиден, тажрыйба. Заманбап мугалимдин кесиптик ишмердүүлүгүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналат. Педагогикалык тажрыйба мугалимге теориялык билимдерди практикада натыйжалуу колдонууга, ар кандай окутуу жана тарбиялоо кырдаалдарында туура чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Иш тажрыйбасынын негизинде мугалим окуучулардын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алып, окутуунун ылайыктуу ыкмаларын тандап, билим берүү процессинин сапатын жогорулатат. Тажрыйбалуу мугалим сабакты уюштурууда ийкемдүүлүккө, жоопкерчиликке жана кесиптик чеберчиликке ээ болуп, билим берүү системасында туруктуу оң натыйжаларга жетише алат. Үчүнчүдөн, мотиватор. Мотиватор катары заманбап мугалим окуучулардын билим алууга болгон кызыгуусун арттырууда жана алардын ички мүмкүнчүлүктөрүн ачууда маанилүү роль ойнойт. Мугалим окуучуларды колдоо, дем берүү жана туура багыт көрсөтүү аркылуу алардын өзүнө болгон ишенимин бекемдейт. Окутуу процессинде мотивациялык ыкмаларды максаттуу колдонуу окуучулардын жоопкерчилигин жогорулатып, билимдин сапаттуу өздөштүрүлүшүнө шарт түзөт. Ошентип, мотиватор мугалим билим берүү процессинин натыйжалуулугун камсыз кылуучу негизги факторлордун бири болуп саналат. Кийинки бул жеке сапаттары жогору болушу керек деп эсептейбиз. Ал үчүн заманбап мугалим жогорку деңгээлдеги жеке сапаттарга ээ болушу сөзсүз түрдө зарыл. Ал адеп-акылактык туруктуулукка, жоопкерчиликке, сабырдуулукка, адилеттүүлүккө жана адамгерчиликке ээ болуп, окуучуларга ар тараптуу үлгү көрсөтө билүүсү керек. Мугалимдин жеке сапаттары анын кесиптик ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна
түздөн-түз таасир этет. Анткени дал ушул сапаттар аркылуу окуучуларда оң баалуулуктар, тартип жана билим алууга болгон оң мамиле калыптанат. Ал эми акыркы бул заманбап мугалим коммуникативдүү жөндөмдөрү жогору болгон адис болушу керек дейбиз. Себеби окуучулар, ата-энелер жана кесиптештер менен ачык, так жана маданияттуу байланыш түзө билип, өз оюн түшүнүктүү жеткире алуусу зарыл. Натыйжалуу коммуникация мугалимге ишенимге негизделген педагогикалык чөйрөнү түзүүгө, окуу процессинде өз ара түшүнүүнү камсыздоого жана тарбиялык иштердин сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Мугалим кандай сапатка ээ болуш керек? Сөзсүз түрдө биринчи учурда мугалимдин имиджи каралат. А мугалимдин имиджи деген эмне? Бул деген анын сырткы келбети, кийген кийиминин тыкандыгы, өзүнө жарашыктуу, кармаган буюмдары, көтөргөн портфели, баардыгы өзүнө жарашыктуу болуш керек. Экинчиден, оратордук чеберчилиги. Оратордук чеберчилик да мугалим үчүн маанилүү сапаттардын бири. Өзгөчө мугалимдин үнүнүн тону, даана, так, түшүнүктүү, мазмундуу сүйлөшү, дикциясы, жести менен айырмаланып туруш керек. Мугалимдин үнү таасирдүү жана жагымдуу болушу керек. Монотондуу үн жагымсыз болот. Окуучуларга ыңгайсыздык жаратпаш үчүн үндүн катуулугуна да көңүл буруу керек. Өтө кыйкырып да же өтө акырын да сүйлөбөш керек. Өтө акырын сүйлөсөк, анда балдар укпай да калышы мүмкүн. Мугалим сүйлөп жатканда эми, неме, ошо, мы жана башка ашыкча тажатма сөздөрдү дагы кошпогонго аракет жасоо керек. Андан соң сүйлөө ылдамдыгындагы маани беришибиз керек. Үчүнчүдөн, мугалимдин маанайы кандай болуш керек? Класска сөзсүз түрдө жылмаюу менен кирип, шаңдуу саламдашуусу керек. Мугалимдин кабагынын салыңкы болушу, ооруп тургандай чарчаңкы көрүнүшү окуучулардын маанайын чөктүрөт. Сабак учурунда окуучулардын маанайына маани берүү абзел. Өзгөчө сиз маани берип, алардын ар биринин психологиялык абалына көңүл бурганыңызда гана алар муну сезишет. Андан кийин сөзгө жана убакытка так болуу. Мугалим сабакка өз убактысында кирүүсү керек. Сиздин бул маселе боюнча кылдаттыгыңыз окуучулардын да сабакка убактысында кирүүсүнө түрткү болот. Эгер мугалим сабагына кечигип калса, окуучулардан кечирим сурап, андан соң гана сабагын баштоосу зарыл. Мугалим өзү кечигип келип, анан окуучуларга сабакка кечикпей келүүсүн талап кылуу бул туура эмес. Адилеттүү болуңуз. Адилеттүүлүк бул баланын мугалимине карата ишениминин негизи. Окуучулар менен дайыма чынчыл мамиледе болуу менен мугалим адилеттүү болушу зарыл. Өзүңүздүн даана жана так белгиленген тартип стандарттарыңыз болсун. Бирок эрежелер менен чечимдерди окуучулар менен биргелешип кабыл алганыңыз максаттуу болот. Кабыл алынган чечимдерди аткарууда ар бир окуучуга адилеттүү мамиле жасоо керек. Мугалимдин пикир алышуусу. Мугалим саламдашканда жана окуучуну сурап жатканда окуучуга аркасын салып же кырланып турбоосу керек. Мугалим окуучуну сурап жатканда окуучунун толку бою менен бурулуп, алардын оюн бузбастан соңуна чейин угуш керек. Мугалимдин окуучуга тике карашы, анын өзүнө болгон ишенимин, окуучу мугалим үчүн маанилүү экендигин, күчтүүлүгүн арттырат. Окуучуну эч качан атаандашыңыздай кабыл албаңыз. Сүйлөбө, жапжаңды жана башка деген сөздөр менен урушкан мугалимден тарбияланган окуучу өзүнө ишенимсиз, өзүн төмөн сезген инсан болуп тарбияланат. Сабырдуу жана толеранттуу болуңуз. Окуучулардын класстын ичиндеги кылык жоруктарына ашыкча эле чек кое бербеңиз. Сабырдуу болууга аракет жасаңыз. Окуучулардын тамашалашуусуна, күлкүлөрүнө жана ар түрдүү кылык жоруктарына кандайдыр бир чекке чейин түшүнүүгө аракет кылыңыз. Алар менен чектен ашпай, тамашалашкандан тартынбаңыз. Окуучуларды баласынтып, алар кызыккан нерселерге көңүл кош мамиле жасабаңыз. Мисалы, сабакка киргениңизде окуучулардын толкунданып турганын көрсөңүз, анын маанисиз деп билип дароо сабагыңызды баштабаңыз. 1-2 мүнөт болсо да, алар үчүн актуалдуу болгон маселеге көңүл буруп койгонуңуз оң. Жазалоону колдонуңуз, бирок жазалоо үчүн шылдыңдабаңыз.
Окуучулардан сизге жакпаган кемчиликтер үчүн аларды шылдыңдаганга аракет кылбагыла. Класстын ичинде эч качан аларды кемсинте турган мамиледе болбогула. Сабак учурунда силер ойлогондой жоопту бере албай калса да, аларды шылдыңдоого жол бербегиле. Тескерисинче, бүгүн бир аз даярдыксыз келиптерсиз, бирок эмкеде сөзсүз даярданып келесиз деп ойлойм, деп шыктантып, окуучунун кийинки сабакка даярданып келүүсүнө шарт түзүү керек. Жыйынтыктап айтканда, заманбап мугалимдин маданияты, педагогикалык иштин сапатынын билим берүүдөгү ийгилик менен эффективдүүлүктүн негизи. Маданияттуу мугалим маданияттуу коомдун пайдубалы. Ал профессионалдык компетенттүүлүктү, адамдык баалуулуктарды, этикалык принциптерди жана педагогикалык чыгармачылыкты айкалаштырган инсандын образы болуп саналат.